Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү видео эксперимент видео болмокчу. Азыркы учурда интернетте аябагандай популярдуу болгон жер алдындагы тандырга көбүнчө тооктун, индюктун, кааздын эттерин бышырып жүрүшөт. Элден калбай биз дагы бышырып көрөлү деп чечтик жана сиздер менен өзүбүздүн тажрыйбабыз, кетирген катачылыктарыбыз менен бөлүшөбүз. Эгер кызык болсо, анда биз менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач күн мурун этибизди даярдап алдык. Алгачкы тажрыйбабыз болгондуктан биз жаш индюкту тандап алдык. Тезирээк бышат жана жумшак болот деген ойдо. Индюкту союп, тазалап, түнү менен туздуу сууга салып койгонбуз. Эми маринадтап алабыз. 3-4 аш кашык өсүмдүк майына 5-6 тишче сарымсакты майда туурап кошобуз. Татымалдардан болсо 1 чай кашык кориандр, жарым чай кашыктай кургатылган имбирь, 1 чай кашык розмарин чөбү, 1 аш кашык туз, жарым чай кашыктай кара мурч жана жарым чай кашык кызыл калемпирди кошобуз. Ошондой эле 3 аш кашык соя соусун куюп, жакшылап аралаштырып алсак, ошо менен маринадыбыз даяр. Чындыгында эле аябагандай даамдуу маринаддардын бири. Башка тоок, балыктарга да колдонсоңуздар болот. Маринад жакшы сиңиш үчүн ар кайсы жеринен кескилеп алабыз дагы. Ичи тышын майлап чыгабыз да, жок дегенде 5-6 саатка тыныктырып коюп коебуз. Эми тандырыбызга келсек, мына ушинтип жерди казып алдык. Болжол менен тереңдиги 80-90 сантиметрдей болот, ал эми диаметри 60-70 сантиметрдей. Ошондой эле интернетте айтылган кеңештерден алыстабай биз дагы жанына бир аз жерди казып, түтүкчөнү сайып койгонбуз. Бул түтүкчөдөн дагы жел уруп, от жакшы күйөт жана өчпөй турат дегенден биз дагы жасап койдук. Отубуз чындыгында эле аябагандай жакшы күйдү. Болжол менен 40 мүнөттөй жактык. Аба ырайы бузулуп, жаан жаап баштаганына карабастан, тандырыбыз жакшы ысып чыкты. Эгер четтери агарып чыкса, демек тандыр даяр дегендин белгиси. Эми индюкту дагы даярдай берсек болот. Ал үчүн бизге индюкту көтөрө турган темир керек, 2 шампур жана бир аз зым керек. Тандырдагы от толугу менен күйүп бүтүп, бир аз табы кайткандан кийин индюкту мына ушинтип асып койдук дагы. Бетин жакшылап жаап, 1,5 саатка коюп койгонбуз.
Эми биздин кетирген катачылыгыбызды айтсак, бул бетин жакшы жаптыктагы мына ушул түтүктү ачык калтырып койгонубуз. Бул түтүктөн ысыктын баары чыгып, 1,5 сааттан кийин ачсак, биздин индюк бышпай калган. Ал эми көлдө аба ырайы бир заматта өзгөрүп кетиши мүмкүн. Күн чайыттай ачылып кетти. Биз болсо индюкту кайрадан бышырмай болдук. Тандырга бир аз отту жагып, ысытып алып, түтүкчөнү такыр эле алып таштадык дагы, бетин жакшылап жаап, 1,5 саатка коюп койдук. Ошентип дагы 1,5 саат убакыт өткөндөн кийин биздин индюгубуз бышты. Аябай кубандык. Чоң энебиз дагы, балдарыбыз дагы сүйүнүп, эми ооз тийип көргөнчө шаштык. Мына ушундай жол менен жасалган биздин индюгубуздун даамы дагы өзгөчө болду. Духовкага бышкан индюктан айырмаланып, түтүн жыттанып, ышка ышталып, аябагандай даамдуу болот экен. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жана албетте биздин кетирген катачылыктарыбызды кетирбей, эми сиздерге жеңил болот деген ишеничтебиз. Ал эми биздин видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.